Саламатсыңбы? Ушул видеого кызыкканың үчүн мен чоң кубанычтамын. Демек сен өзүн өзү өнүктүрүү маселесине көңүл бөлөт экенсиң. Мен ар түрдүү кишилер менен иштегем. Жана жаштар менен иш алып баруу мага өтө жагат. Мага дал ушул оргуштап турган энергиянын деми жагат. Сен сыяктуу жаштар менен иштегендин өзү чоң эргүү сезимин тартуулайт мага. Жана азырда өзүмдүн адистик жана жеке тажрыйбам жана көптөгөн адамдар менен иштегендеги тажрыйбам менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүнө өтө кубанычтамын. Бүгүн биз адамдын өзүнө болгон ишеними тууралуу кеп кылабыз. Өзүнө өзү ишенүү адамды өзү бойдон калтырары тууралуу сөз кылабыз. Мына, менин билишимче бул түшүнүк жөнүндө көптөгөн пикирлер менен эрежелер бар. Өзүнө алып жүрүү, далыны бүкүрөйтпөй төз жүрүү, так, бат жана уккулуктуу сүйлөө. Ушунда гана өзүнө ишенген адамдай көрүнөсүң дешет. Же болбосо башка пикир дагы бар. Көп аракет кылып, көп окуу керек. Ошондо акыры өз күчүңө ишенген адамга айланасың. Өзүнө ишенген адамдын ушундай бир калыптанып калган жүзү бар. Ал эми менин пикирим бир аз айырмаланат. Жана сен экөөбүз биргелешип ой жүгүртүп көрсөк дейм. Биринчиден, ойлонуп көрөлү дегеним, бир да адам тынымсыз 24 саат бою өзүнө өзү ишенген адам боло албайт. Анан дагы айтарым, дайыма өз күчүнө ишенген адам болуу толугу менен жакшы боло бербейт. Эмнеге экенин мен азыр түшүндүрүп берем. Мисалы, мен корккон же кооптуу нерсени мага бирөө сунуштап жатса, күмөн саноо же өз күчүнө ишенбей шек саноо негизинен жакшы көрүнүш. Мен аны жасагым келеби же жокпу? Ошондой эле өзүнө ишенбөө сезими кандайдыр бир жаңы нерсени жасоо алдында пайда болору дагы табигый нерсе. Мисалы, ушул видеону сага арнап жазып бер деген сунуш келгенде мага, мен кандайдыр бир убакыт өзүмө ишенбөө сезимине бөлөнүп турдум. Шектенүү дегеним жыйынтыгында эмне болоорун билбегендигимде. Алдыда эмне айтарым, ойлорум башыма топтолгондо гана өзүмө ишенүү сезими кайтып келди. Мына ошондо ал пайда болду. Өз күчүмө ишенүү. Кандайдыр бир убакыт ичинде шек саноо, өз күчүнө ишенбөө бул турган иш. Эгерде алдыда маанилүү чечим кабыл алуу же чоң кадам жасоо милдети турса. Мисалы, кандай кесипти тандайсың же кандай кишилер менен мамиле курууну каалайсың. Кандайдыр бир өтө маанилүү тармакта жаңы кадам шилтеп баштаганда өзүнө ишенбей шек саноо адаттагы иш. Өзүңө мөөнөт берип, чечимдин келип чыгышын күтөсүң. Бул айткандарым өзүңө ишенүү, тынымсыз өкүм сүрүп турган сезим эмес. Ал түшүнүк туруктуу болушу мүмкүн эмес. Шек саноо жана өз күчүнө ишенбөө кандай гана адам болбосун, ал канча жашта болбосун, арылбас сезимдер. Сөзүбүздү уланталы. Өз күчүнө ишенүү адамдын өзүн өзү канчалык жакшы билгендиги менен тыгыз байланышта. Ойлонуп туруп мындай суроого жооп берип көрчү. Сен өзүңдү канчалык жакшы билесиң? Же өзүңдү жакшы билем деп ойлойсуңбу? Бул маселе көп учурда колуман эмне келет, эмнени жакшы жасай алам, кандайдыр бир тармакта канчалык билимдүүмүн деген нерселер менен алмаштырылып кете берет. Өзүңдү так элестетип көр. Мисалы, сен өзүңдү кандай учурда ишенимдүү сезесиң? Мисалы, борсокту жакшы жасайсың, же короодо гүлдөрдү мыкты өстүрөсүң. Алар кол алдыңда тим эле дүркүрөп өсүп чыгат. Же балким мисалы англис тилин мыкты билесиң. Мисалы, мен өзүм англис тилинде мыкты сүйлөйм деп эсептейм. Жана бул тармакта өзүмө өзүм бекем ишенем. Англис тилинде ишенимдүү сүйлөйм жана өзүмдү ишенимдүү сезем. Ишенимдүү аткара алган бир нече иштериңди элестетип көрсөң. Алар бири-бирине окшобогон, күтүүсүз нерселер болушу мүмкүн. Балким дал азыркы учурда оюңа келип баштаган нерселер болушу мүмкүн. Бир нече көз ирмемге токтоп ой жүгүртүп көрсөң. Жана ошол иштер тууралуу ойлонуп турганда, сезген нерселериңди башыңан өткөргөнгө аракет кылсаң, башкача айтканда, ошол нерсени ойлонуп жатканда эмнени сезип атасың?
Мен мисалы өзүм тууралуу ойлонуп көрдүм. Мен англис тилин жакшы билем, велосипед тепкенди жакшы көрөм, ат минген да жагат мага аябай. Эми ошол колуңан жакшы келген нерселер тууралуу ойлонгон учурда кандай сезимдер келип жатканын байкап көрсөң, дал өзүңдүн сезгениңди, сезимдериңди байкасаң, мен азыр сага жардам бергенге аракет кылам. Өзүм сезип жаткан нерселерди баяндап берейин. Мына, мен азыр эмнени сезип атам? Мага азыр жагымдуу сезимдер келе баштады. Жан дүйнөмдө жылуулук пайда болду. Мен аны канчалык каалап баштаганымды, керек болсо оозумда даамы пайда болгонун сездим. Колуман мыкты келген нерсени ойлогондо менин канаттарым жайылып баштагандай сезилди. Мына, дагы кандайдыр бир ысык сезим пайда болуп, акырын жылып бараткандай. Сездиңби? Азыр сен эмнени сезип атасың? Мына ушул сезимди эстеп калганга аракет кыл. Бул сезимди өзүңө өзүң ишенүү десе болот. Сенин сезимиң меникинен айырмаланып өзгөчөлөнөт. Дал сенин жеке сезгендериң өтө маанилүү. Андан соң кийинки учур келип жетет. Балким сенде ишеним жараткан кандайдыр бир нерселер же инсандар болушу мүмкүн. Бирок сен андан да көбүрөөк нерсеге жеткиң келет. Сен өзүңө ишенүү сезимин өөрчүтүп, аны күчөткүң келип, ага кантип жетүү керектигин ойлойсуң. Балким сен эл алдына чыгып сөз сүйлөп, жаңы нерсени баштап көргүң келет. Балким сен чет өлкөгө окууга баргың келип, бирок андай кадамга барууга чечкиндүүлүк жетпей турабы? Же коңшу группадагы, же класстагы сулуу жигит, же кыз менен таанышкың келип, бирок мындай кадамга бир нерсе жетпей тургандай сезилеби? Мен жана айткандай эле, биринчи жолу кадам жасаарда өзүнө ишенүү сезими кайдан жайдан келе калчу нерсе эмес. Өз мүмкүнчүлүктөрүңдү, ишенимиңди кеңейтүү үчүн балким ал азыр ушундай көлөмдө болсо керек. Жана сен аны кеңейтип алгың келет. Бул максатка жетүү үчүн убакыт бөлүп, бара-бара жаңы нерселерди жасап көрүп, жаңы тармактарды багындырып, жаңы жагдайларды баштан өткөрүү керек. Мына, ушул нерселерди өзүнө ишенүү тууралуу айтып бергим келди. Бул жерден маанилүү нерсени дагы бир ирет баса белгилегим келет. Өзүнө ишенүү башка бирөөнү же анын тажрыйбасын кайталоо, же кандайдыр бир түзүп алган эрежелерди аткаруу эмес. Өзүнө ишенүү бул кайталангыс, сенин гана өзүңдүн башыңан өткөргөн нерсе. Өзүңө ишенүү бул өзүңө таандык нерселерге жетип, жашоодо сен жеткен нерселер. Сенин өзүңө ишенүү сезимиң башка адамдардыкынан таптакыр айырмаланышы мүмкүн. Бул толугу менен адаттагы көрүнүш. Сага ийгилик каалап, балким качандыр бир кезде Кыргызстандын шаарларынын биринде көрүп калабызбы деп үмүттөнөм. Балким ошондо сенин өзүңө ишенүү сезимиң кандай экенин жана ага кантип жеткениң тууралуу айтып берерсиң.